Саламатсыздарбы урматтуу Nazar News маалымат порталынын көрүүчүлөрү. 29 декабрь Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына келген депутаттар бүгүн жыйындар залында ант беришти. Акыркы шайлоо таза өттү деген менен жаңы келген депутаттардын курамы таң калтырбай койгон жок. Бул тууралуу элдин пикири кандай бүгүн чогуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Сиздер менен мен Анасбек Сыдырбаев, биз менен бирге болуңуздар. Кандай дейсиз? Баягы бүгүн депутаттар ант бербедиби? Ушул тууралуу көрдүңүзбү? Кандай ойдосуз? Мен көргөн жокмун чындап айтканда. Ушул шайланып келген депутаттарга үмүтүңүз кандай? Үмүтүбүз чоң. Кыргызстан өнүгөт деген ойдобуз. Буюрса Кыргызстан келечеги алдыда дегендей. Буюрса Кыргызстан өнүгөт, өсөт. Кайрылым жок. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат. Эми шайланып келген жигиттер, кыргыз элинин мыкты жигиттеринен болуп, кыргыз элинин керегине жарасын, кыргыз элинин экономиканы көтөрүшсүн. Жакшы иштесе эле бизге жагат. Карапайым элге эмне ушул эле да. Жакшы жашоо, үмүтүм бар, үмүтүм чоң. Искендер Матраимов, Кайырбек Ташиев, Орозайым дегендер келди да, буларга кандай көз караштасыз? Баарына эле көз карашым жакшы, баарына эле. Үмүтүм деле эми жакшы эле. Жакшы эле эми. Баягы эмне деген эме бар эле, анда үмүтүңдү эме кылба деген эме бар эмес, таппай калдым анан үмүтүбүздү. Эме кылбай үмүттөнүп туралы эми баягы. Көрдүк, көз караш жакшы эле, просто анча-мынчасы ант бергенин да билбейт экен да. Үмүтүбүз ошол, Кыргызстан өнүп турат деген, мурдагыдай артка кетпеш керек. Кайрылым ошол, Кыргызстан өнүгөлү, артка кетпейли. Жок, көрө албадым. Биз илгерки эле адамдар келип атпайбы азырчы? Билбейм эми. Бир-эки жыл өтмөйүнчө ишенбейбиз да. Алардын кандай иштеп кетишинечи. Садыр Жапаровдон үмүтүбүз чоң болчу. Азыр эми иштегендерине көп ичим чыкпай атат чын. Биз деле башка мамлекеттердей болуп өнүгүүбүз келет да. Жакшы деп берсин эми. Элдин үмүтүн актап. Ошол үмүтүбүз чоң эми, Кудай буйрса. Андан башка ким? Ошол. Эми көз карашым жакшы эле. Жаңылар жаштар мурункуларды көрүп өссүн, келечекке алар деле практика болсун, үйрөнсүн, алар деле келечек кең да. Анан ошо азыр жаңы келген курамда Кайырбек Ташиевдин бир тууган иниси бар экен. Андан кара Адакан Мадмаров, Аяш кызы бар экен. Буларга кандай көз караштасыз? Аларга отрицательныймын. Өздөрү эле башында айтпады беле. Урук туугандар болбойт. Жаңы жаштарды алып чыгабыз деп анан кайра эле тияк-бияктарын алып келип атканда эми жакшы ойдо эмесмин. Кайрылым эл журт аман болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун. Анан тойлорубуз боло берсин, аман бололу болом.